Вообще танылбайт го үйүңө, а? Не узнай, кандайсың табары, кандай жаксың да? Ал жер мындай эле койчу, билесизби? Мына жерден тосук болчун, мындай. И бияктан через кирди эле. Эки комната мындай эле, бири-биринен кирме чыкма болчу. Мен мунан тосуп туруп гардероб кылдым. Төлөмү канчадан тура келип атат азыр? Кыйналбай эле төлөп атасыңарбы? Убагында албай эле коюпмун деген дагы моменттер болду. Бул район эмнеси менен жактым? Эмнеге ушул районду биз кааладык, ушул районду карап баштадык экөөбүз? Үй алгандар, куттуктайм силерди дагы. Ой, мен ушул үйүңөрдө дайыма жакшылыктар болсун, дайыма ушундай тойлор болсун. Ушинтип ремонттан бүтүп алдык. Үйдөн атамы чакырып. Эмне чакырдың? Кич тойго чакырдың да? Келип. Олар патасын беришип, ушу үйдө конок болушуп. Кетирдиң. Кеттин ана. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр? Мына бүгүн биз өзүбүздүн клиенттерибиз Азамат менен Тамаранын үйүнө конок болуп келдик. 1 жыл, туп-тура 1 жылда, 1 жыл мурун ушул үйдү алганбыз. Насип кылып, мына 3 бөлмөлүү. Мына азыр Азаматтын өзүнөн уксак. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, журтум, туугандарым, жана жердештерим. Мен өзү атым Азамат. Өзгөн районунун Кызыл Тоо деген айылынан болом. Ошо Кызыл Тоо айылынан тургунумун. Кызыл Тоолуктар көрүп аткан болсоңор, ассаламу алейкум баарыңарга. Ысык салам Москвадан. Убакыттан пайдаланып, да? Убакыттан пайдаланып айтып калайлык. Жана ошондой эле бул үйдө ушул чын эже сиздерге чоң рахмат. Сиздердин аркаңыздардан алып, сиздердин советиңиздерди угуп, ушул үйдү алып берип, ушунун аркасынан үйлүү болуп отурабыз. Бир жагынан сүйүнөм, конечно. Убагында албай эле коюпмун деген дагы моменттер болду. Себеби адам баласы өз ар түрлүү нерселер болуп калат экен да. Бар жок нерсеге мындай туура кабыл алып, туура не кылсаң, любой нерсеге жетишет экенсиң. Мына Кудайга шүгүр, ремонтубуздан бүттү. Мына эми жайгашып жашап калдык. Будан ары секи-секейин күндөгүдөй тиригилик жашоо башталып келип атат. Бул үйдү азаматтар өздөрү көрүшүп, анан жагып калып үйдү аркасынан жүгүрүп алышкан ушул үйдү. Биринчи көргөн үйүңөр Азамат, ушул? По-моему, биринчи көргөн үйүңөр. Биринчи көргөн үй МЦДга 2 мүнөттүк жол, аябай ыңгайлуу, жанында мектеп, бала бакча бардыгы бар. Үйдүн баасы былтыр 13% менен Росбанктан алганбыз. 7 миллион 850. 7 миллион 850-гө түшкөн. 3 комнат, 53-54 метр квадрат. Кече күнү тойго келбей калдыңыздар. Ошо тойдон жиликтер. Осы тигиле деген. Тойдун эмесинен. Оно Азаматтын үйү, мына МЦД 2 мүнөт. Ушинтип барып келип иштешет. Аябай удобно. Сарысынан метрого чейин 25 мүнөттө жетем да. Бул район эмнеси менен жактым? Эмнеге ушул районду биз кааладык, ушул районду карап баштадык экөөбүз? Мурун бул жакка келгенсиңби же эмне? Туура суроо. Бул себеби бул жакка мен келген эмесмин өзү негизинде. Бул район Подольский деп. Подольскийге карайт. Московская область. Мына спальный. Мына бул жакта скалаттар көп бул жакта. Себеби биз эми мигрант болгондон кийин иштегени келебиз да бул жака. Ошого ишке бул жерде удобство көп да. Бул жагыбызда бар складтар, бул жагыбызда баягы баарына таанылуу Валберстин скалаты бар бул жерде. Да. Валберстин главный склады ушул жакта. Главный склады ушул жерде. Ошо вот ошонун аркасынан мен ушул жактан үй карап калгам. Азамат, эмне да бул бардык нерсени план менен алдын ала ойлонуштуруп кылат экен да, ошондо эле таң калганмын. Бүт нерсени айтып атканда, келечектеги нерсени бүт пландаштырып иш кылган бала. Ошондо деле ушул районду келечекте үй ала турган болсом, иш жайы менен камсыз болушум керек. Квартиранттарды койсом, мигранттарды коем по-любому, аларга дагы иш жайы болуш керек деген план менен ошол максатты алган да бул үйдүчү.
мына азыр коридорумда турабыз, совсем башкача болчу. Өтө сонун кылып өзгөртүп таштапсың. Өзүң ошондой эле план түзгөн үчүн киргенде эле мындай кылып өзгөртөм, мындай кылып өзгөртөм деп кудум ошо сен өзүң айткандай өзгөртүпсүң. Канча метр квадрат болчу Азамат? Общий квадрат метри 53. 53 квадрат метр эле. Бизге азыр бир неме кошулган, ана эшик. Гардероб болуп калды. Бул жерди билесиз, мына жерден башталып шкаф эле. Бүт таканса, негедерин. Ошо шкафтарды алып, тип кирген эмес. Аябай тартып беришкен болчу. Тартып берген да. Мен ошону кеңейтип, мына азыр эми бизге билбейм, негедир мага ушундай нерсе жакты да, кеңирираак жүргөн эмес. Бул кухняда. Кухня канча метр квадрат эле? Кухня так 8 квадрат метр экен кухня. Бул детскийбиз. Ушул комната бош болчу биз келгенде. Ушунда жашайт эле. Эч нерсеси калбаган беле. Ушул жердеги мебелим жаңы деп көтөрүп кеткен да болсо. Алып кеткен. Пустой калган бер. Да, ушул комната пустой. А так бардык комнатаңда мебель толуп тура болчу. Бүт мебелдерин ыргыттым. Мебелдери действительно бирок жакшы мебелдер эле. Российский, советский мебелдер да. Ошондо айткан элең, ушул жерде өзгөртөм, эшиктерин бөлөп Эмнеге гардероб кылам деп мына гардеробду кылдык. Нени кылдык? Только гардероб коюм. Гардеробду кошуп коюпсуңар да, сону. Решетка коюп койсом, полка коюп койсом, уже бүттү бул жагам, Кудай кааласа. Кыскасы комнаталар баары эле даяр болду. Балкон бул жакта болчу? Балкон бул жакта. Биякта спальный кылып койдук, семейный спальный. Телевизорлорду асып ушундай. А бул 3-чү комната да? Бул мурунку зал, могу кладовка менен кошулуп чоң зал болчу бул жер. Төлөмү канчадан тура келип атат азыр? Кыйналбай эле төлөп атасыңарбы? Төлөмү 75тен айына. Убагында чыгып эле шүгүр эми, жамы кыйынчылык деле болбой эле төлөп келатабыз. Уже 1 жыл болду го. 1 жылдан өтүп атат уже. Эме болбоду. Ошо 31-августта. Мен ойлодум эле чындап кыйналасыз. Конкретно 1 жылда той болупсуңар, 1 жылда ремонт кылып кирипсиңер да. Ровно 1 жылда кирип алдык да кайра. Как раз 1 жыл деле жөн турбаптыр, квартплата төлөп квартиранттарга берипсиңер, өзүңөр. Деле келбеди. Мына МСДнын үнү кылып турат, мына жерде 2 минутталык неме, метро. 30 жыл окуу деген адамдын өзүнүн мыслына караштуу экен деп ойлоп койдум мен. Ниетке кандай ойлосо ошондой боло берет экен да. Жок 30 жыл не төлөп коем, мынтем, антем деген адамга уже бул жеңил эле болуп калат экен да. Бир, анан экинчиси бул адам баягыдай коркок болот экенбиз. Мүмкүнчүлүк бар экен да бул нерседе. Алгандан кийин канчалык көбүрөөк төлөсөң, канчалык эме берсең, көбүрөөк акча берсең да, жылың кыскарат экен. Да, досрочный погашение. Досрочный погашениеси бар экен, онун да 2 түрү бар экен, эми бири жылынан кыскартсаң, бири основной суммадан кыскартсаң болот экен. Да, айкы төлөм. Ошонун эмелер банктагылар ошо жылын кыскартканың сага выгодный деп мага совет берген да. Мен кирип сураганмын да. Менде акча бар, мына 100 000 акча бар лишний. Азыр мен каягына төлөсөм, мага выгодно. Не болсо эми силер бу жерде иштейсиңер, мага ушундай түшүндүрүп бергиле десем. Туура түшүндүрдү да сага. Десем, анан отургузуп алып айттым да, сен мына годовойың кыскарт. Сага ушул плюс пайда деді. Чындап келген болсо, бул жылына мен эсептеп көрсөм 800 канча миңден процент төлөйт экен. Процент эле. Мага жылы, әр жылы кыскарган сайын уже 800 канча миңден мага пайда болот атпайбы? Пайда болот атат. Азамат, вот ушул нерсени туура кабыл алышыбыз керек экен да, ушун паланча көп кошулуп кетет экен, анан көп жыл жүрөт экенсиң дегендер, ушул жагында ойлонсоңор, ушул жагын эртелетсеңер, азыраак кошуп, тезирээк төлөп бүткөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Мына бай айтып атпайсыңбы, канча миң кошуп төлөдүм эле канча айга кыскарды деп ошону. Мисалы, кече кетип атканда эле биз 30 000 кошуп төлөдүк да. 8 айга кыскарды дедиңби? 9 айга. 9 айга. 30 000, акыркы жолу 30 000 кошуп лишний төлөдүм эле, мисалы 75 000 эле, 105 000 төлөдүм эле. 9 айга кыскарыптыр. Вот. Азамат ошондой клиенттерибиздин бири да досрочно ашкан акчасын салып кое турган. Бул биринчи жолу эмес, бир нече жолу ушинтип төлөп,
бир жылдан кыскартып келип атат да. Эң туура, ошол эң туура. Бар экен, канчалык возможность болсо, мен уже бул жагын билип калдым, мындайча айтканда. Мына эми ремонттун бүтүрүп алдым, баары жакшы, ашкан акчаны Кудай кааласа, канчалык көп салып, тезирээк жылын азайтып, эртерээк төлөгөнгө аракет кылам, конечно. Мен үчүн жакшы. Бул компанияларга дагы жакшы сөз тийбейт деген ойдомун да. Бу 30 жылга биз алып беребиз. Почему? Потому что биринчи жылдары эми биз максимальный менен алабыз да, лимит мененчи. Банкка канча көп жылда төлөсөң ошончо жакшы выгодно да, пайда. Ошон үчүн банк дагы максимально берет. А биз андан отказ кыла албайбыз. Биз деле максимально алабыз, но бардык клиенттердин, бардык заемщиктердин ушундай возможности бар, досрочно погасить. Эч кайерде мындай неме запрет жок, ченем жок, мынанча эле төлөшүңөр. Нет, каждый месяц, каждый ай кичине ашкан акчаңар салсаңар ушинтип кыскарып кете берет. Бул 30 жыл дегени менен статистика боюнча өзү максимум 10 жылда жабыла турган нерсе да, бул үчү. Ошон үчүн эч коркунучу жок. Молодцы, вот булар дагы активный клиенттер да. Өзүм план койдум, бир 4 жылда жабам деген ниетте да. Ниет ошентип коюш керек, конечно. План менен жүрсөң жетесиң да, негизинде туура. Мына бардык нерсе план менен кетиптир да. Силер ошондо кирген пландарың бар аткарылып атат да. Ремонт ушундай кылам деген болчуң. Эртең квартираны киргизем деп киргиздиң, бир жылдан кийин келипсиң. Нет, у вас все по плану экен. Молодцы. Да. Ошо план менен жүрсөң жетесиң да, чындап. Без план кыйын. Бирдекени бүтүрүш, аякташ, чыгыш дегендей. Кудайга шүгүр, баары жакшы кетип баратат, секин өзүнүн жолу менен. Чоң рахмат. Планета 312 ийгилик сиздерге, иштериңиздерге. Рахмат жан. Бүт планетада иштегендерге баарына жана үй алгандар, куттуктайм силерди дагы. Ооба, Кудай буйруса Кыргызстандан дагы филиалыбызды ачтык. Мындан кийин дагы дайыма байланыштабыз. Эгерде Кыргызстан да. Кудай буйруса. Рахмат чоң. Дастарконго рахмат чоң. Ушул үйүңөрдө дайыма жакшылыктар боло берсин. Келип туруңуздар. Биз сиздер үчүн үй дайыма ачык. Рахмат чоң.